Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Мен бүгүнкү сабакты бир 4 сапка катылган эскерткич менен баштагым келип жатат. Атаңа дээриң керек, балам. Апаңа мээриң керек, балам. Же дээриң, же мээриң болбосо, сени мен кайдан табам? Балам деп, атаңа окшош айкөл бол. Апаңа окшош мээримдүү бол. Эгерде атаңа да апаңа да окшош болсоң, анда сен кимдин баласысың? Деген сыяктуу суроо эсибизден чыкпашы керек. Мына ушундан улай бүгүн көтөрө турган темабыз сынатоочтун салыштырма даражасы деп аталат. Сынатооч дегенибиз эмне дегенде, заттын сын-сыпатын, көлөмүн, өңүн, даамын, ченемин, формасын, температурасын билдирген категорияны айтабыз. Жана сынатооч кандай деген суроого жооп берет. Эми ушу сынатоочтун салыштырма даражасына токтосок, даража деген эмне? Бул бир заттын сапаты менен экинчи заттын сапатын салыштырып берүү. Бул салыштырма даража дайыма раак, ыраак деген мүчө менен жана караганда, көрө, салыштырганда деген кызматчы сөздөр менен түзүлөт. Эми кыргыз тилинин өзү сөздөрдүн түзүлгөнү ак шуру, кара шуру, ак шуру, кара шуру сыяктуу үндүү үнсүз болуп түзүлөт. Мисалы үчүн, кара деген сынатоочту карасак, к үнсүз, а үндүү, р үнсүз, а үндүү. Демек үндүү менен бүтүп атат. Кара, буга уланган мүчө кара раак болот. Көк, жашыл, тентек деген кандай деген суроого жооп берсе, көгүрөөк, тентегирээк, жашылыраак. Мында ыраак деген мүчө. Себеби жанагындай жашыл үнсүз менен бүтүп атса, ыраак үндүү менен уланган мүчө менен салыштырма даража түзүлөт экен. Андан башка дагы аман сага караганда бойлуураак. Кеңеш сенден көрө акылдуураак. Сага салыштырганда аман иштемчил деген сыяктуу сөздөр менен жыйынтыктасак болот. Демек, сынатоочтун салыштырма даражасы эки заттын сапатын бири-бирине салыштырып, раак, ыраак деген жана көрө, караганда, салыштырганда деген сөздөр менен түзүлөт экен. Сынатооч кандай деген суроого жооп берет, жана анын даражалары бар. Биз бүгүн ошолордун бир даражасы болгон салыштырма даража менен тааныштык. Саламатта калгыла.